Жер участактары мыйзамдаштыра албаган элдин көйгөйү 20 жылдан бери уланып келген. Кыргызстандын аймагындагы бир топ жаңы конуштарда эл жашаганы менен юридикалык макамы жок болчу. Мыйзамдуу каттоосу жок болгондон кийин алар ооруканага көрүнө албай, же балдарын мектеп, бала бакчага бере албай, же пенсия менен жөлөк пулун ала албай бир топ азап тартышчу. Миңдеген үй бүлөлөрдүн жүрөгүнө өйгөн маселеге президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында чекит койду. Мурдагы президенттер жылдап чече албай келген маселенин жоопкерчилигин өзүнө алып, жаңы жылды утурлай чечим кабыл алды. Үй жайы, жер участогу турса дагы ошону мыйзамдаштыра албай, укугу чектелүү болуп келген 10 миңдеген жарандардын багы ачылды. Президенттин тапшырмасынан кийин министрлер кабинети 48 гектар аянттагы жер участактары мыйзамдаштырды. Учурда жылуулук борбору эки аймагында жашаган тургундар колуна кызыл китеп алууда. Жаш кезде бир диплом алып, бир эме сыйлык алганда ушинтип толкунданып сүйүнчү элек. Ошондой болуп толкунданып атам, сүйүнүп атам. Кызыл китеп жок, көйгөйлөр болот да, больницага көрүнө албайбыз, справка ала албайбыз. Бүгүнкү күн биз үчүн аябай тарыхый күн болуп атат. Канча жылдан бери ушинтип өз жерибизде жашап атсак дагы жашабаган адамдардай болуп, качан кайсы күнү колубузга тиет кызыл китепте ушундай бүгүнкү күн аябай толкунданчу күн болуп атат биз үчүн негизи эле. 18 ноябрда мамлекет башчысы өзүнүн иш ордуна келе жатып, эшик алдында аны жарданып күткөн жер ынтымагы конушунун жашоочулары менен жолуккан. Алар 15 жылдан ашык убакыт бою жашаганына карабай, мыйзамдуу кызыл китептерин ала албай жатышканын айткан болчу. Силердики эми баягы санитарный зонага жайгашып калган деп бербей аткан экен, Мен адистер менен кеңешейин, адистерге тапшырманы берейин. Барып, тактап келсин, мага айтат, анан мен чечим кабыл алам. Bir aydan soң ал конушка адистер барып, тактоо иштеринен кийин кадастр мамлекеттик ишканасы жергиликтүү тургундарга техникалык паспорт бере баштаган. 2008 жылы сатып алганбыз үйдү. 2010 жылы салып баштаганбыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке рахмат. Биросу өзү менен мэрияга да чоң рахмат. Ушул документибизди 2 күндүн ичинде бүтүрүп, бүгүн 3-күн документибизди берип атат. Азыркы күндө Ак Ордо 3 конушунда жайгашкан турак жайлар толугу менен инвентаризациядан өтүп, башкалар менен талаштуу маселеси жок болгондоруна мыйзамдуу документтери берилип жатат. Президент ошондой эле жерди мыйзамсыз басып алуу иштерине мындан ары жол берилбесин айтып, өзгөчө айыл чарба максатындагы жер аянттарын сактоо маанилүү экендигин белгилеген. Эскертерим, жыл сайын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо дүйнөдө тартыштыкты жаратууда. Бул максатта мындан ары айдоо жерлери өз багытында гана пайдаланылат. Ким басып алып, мыйзамсыз үйлөрдү салса, катуу жоопкерчиликке тартыларын эскертемин. Менин тилегим кыргызстандыктар өз жеринде кор болбой, жакшы жашаса деймин. Жаңы жылдан кийин өкмөт Кыргызстанда канча мыйзамсыз, документи жок үйлөр болсо так маалымат чогултула деген тапшырма берген. Азыр жерлерде райондук жерди аныктоо комиссиялары иш алып барууда. Алар баардык маалыматты 10 февралга чейин тактап чыгат. В данный момент общий 83234 деп примерный мындай алдын ала эсеп беришкен. Азыр ошолордун бир ага чейин буюрса 10 февралга сурап койгон, ага чейин 72 миң единицасын кыдырып бүттүк. Буюрса тактап атабыз. 10 февралга чейин толук үлгүрөсүздөр да. Кудай буюрса 10 февралга чейин биз чыгарып, канча аныктап 100% аныктап беребиз. 10 февралдан ары аныкталып такталган маалыматтын баардыгы өкмөткө берилет. Андан кийин тиешелүү мыйзам жогорку кеңештин кароосуна, андан кийин президенттин кол коюусуна сунушталат. 10 марттан кийин буюрса мыйзам талкуудан өтүп, президенттин кол коюлуп бүтүп жарлык чыкса, ошондон кийин элдерге мамлекеттик актыларын беребиз. Азыркы учурда мыйзамсыз курулуштардын санын тактап, аныктап, мыйзамга ылайык документтештирүү жумуштары жүрүүдө. Тариел Чуңгулов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.